Салам достор, бүгүн биз сиздер менен 5 бармак жасап көрөлү. Анын үчүн бизге шартыңызга жараша эт салабыз сууга. Ал кайнап баштаганда үстүндөгү көбүктөрүн алып, акырын жай отто кайнатабыз. Ал эми камыры үчүн туздуу сууну чуңкур идишке салып, ундан салып, катуураак камырды жасайбыз. 10-15 мүнөткө тыныктырабыз. 10-15 мүнөттөн кийин тыныккан камырыбызды жука кылып жайып алабыз. Той истейме, конактарды күтүп калышпауда, казактын баары казы жемейме. Жайылган камырларыбызды каалаган формада мен 4 бұрыштық кылып кесип алдым. Кааласаңыз сиз ичке лапша кылып кессеңиз болот. 5 бармак келди, тез жендер енді, суытып алма. Ал эми кесилген камырыбызды этибиз бышкан шорпого бир аз кайнак суу куюп, ошол шорпого бышырып алсак, даам аябай сонун чыгат. Бышкан этибизди майда кылып туурайбыз. Жука тууралган пияз менен аралаштырып, табакка салып, үстүнө этибизди жакшылап коюп, дасторконго койсок болот. Тамагыңыздар даамдуу болсун.